Насыянын сиздин чөнтөгүңүзгө кандай өзгөрүүлөрдү алып келерин алдын ала билүү үчүн жеке финансылык планды түзүү керек. Ошондо сиз насыянын үй бүлөлүк бюджетке таасирин аныктай аласыз. Жеке финансылык план бул бир киши же үй бүлө үчүн иштелип чыккан план. Жана ал жаранга ылайыктуу пенсиялык, камкордук, аманаттык, насыялык жана башка финансылык мүмкүнчүлүктөрдү тандап алуу менен белгилүү финансылык максатты көздөйт. Кардар өзүнүн кирешелерин жана чыгашаларын анализдеп алганы туура. Ал үчүн да эсеп жүргүзүлөт. Киреше алынган булактар үчкө бөлүнөт. Биринчиси бул күнүмдүк ишмердиктен алынган киреше. Айлык акы, премия, бонустар. Активдерден түшкөн киреше бул кыймылсыз мүлктү ижарага берүү, аманаттардан жана бизнестен түшкөн киреше. Ал эми социалдык кирешеге стипендия, жөлөк пул, жеңилдиктер жана пенсия кирет. Чыгашаларды дагы үчкө бөлсө болот. Күнүмдүк чыгаша, тамак аш, транспорт жана эс алуу жана жашоого кеткен чыгымдар. Активдердин чыгымдары бул мүлктү, турак жайды, автомобилди тейлөөгө кеткен каражат жана бизнестин өнүгүүсүнө салынган акча жана насыя төлөмдөрү жана туугандардан, жакындардан пайызсыз алынган карызды төлөө. Социалдык чыгымдар бул кайрымдуулук, салык төлөө, айыппул жана пеня. Эгерде кирешеңиздин 30-40%-дан көп бөлүгү кредитти жабуу үчүн жумшалып турса, анда сиздин өзүңүздүн кыйынчылыктар пайда болуп башташы мүмкүн да. Чыгаша кирешеңизге көзөмөл салып, аны дайыма талдап, кирешеңиз чыгашаңыздан, чыгымдарынан көбүрөөк болууга умтулуу зарыл. Эгер сиздин финансылык эсебиңиз чыгашанын көпчүлүк бөлүгү банкка кетип жатканын көрсөтсө, анда сиз тез арада насыянын төлөмдөрүн азайтуу аракетин көрүшүңүз керек. Бул мисалы сиз бир эмес 2-3 кредит алып калдыңыз деп болуп, майда кредиттерден. Анда бир жерден чоң кредит алып туруп эле, пайыздык ченеми азыраак болсо, ошол 3-4 майда кредитти жабуу туура кредиттин мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч менен кайрылсаңыз болот. Мисалы 1 жыл калса 2 жылга созуп берүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылсаңыз болот. Анда 1 айлык төлөмдөр, анын өлчөмү азыркыга караганда мисалы кичирейип калат да ошондочу. Насыяны активдердин эсебинен дагы толук жаап салууга болот. Мисалы автомобилди сатып, аманаттагы акчаларды алып, банктагы карыздан кутулуу менен жеке бюджетиңизди тең салмактай аласыз.